Мындай аттарды балаңызга эч качан койбоңуз. Бүгүн ысым издегенде балаңыз төрөлө электе, кызыңыз төрөлө электе мындай ат коебуз, андай ат коебуз деп ата-энелер жакшы тилектерди кылышат. Бирок эч качан мындай аттарды балаңызга, кызыңызга койбоңуз. Эң биринчиден атанын мойнундагы, бала алдындагы милдети жакшынакай ысым коюп ат коюу болуп эсептелет. Элестетсеңиз, сиздин балаңыз өнүгүп кетти, өсүп кетти, депутат болуп кетти деп коелу мисалы үчүн. Кийин чоң бир конференция залда сабак өтүш керек, сабак бериш керек. Анан чакырып атат журналист, 80бай уулу 90бай деп чакырды мисалы үчүн. Кол чабуулардын астында 90бай чыгып келип атат да. Кандай болуп калат? Көрдүңүзбү? Ысым мээрим махабатты, келечектеги атын укканда уялбай турган болуп, мээрим махабатка толо ат ысым болуш керек. Бүгүн ата-энелердин эң чоң катасы жакшынакай угулса эч кимде жок болсо болду да, анан ошо атты коюш керек болуп атат. Жакшы ат коюшубуз керек, жакшы ысым коюшубуз керек. Бирок бүгүн көп кыргызда аты жакшынакай болуп турат, кыргызча ысымы сону болуп турат, мисалы үчүн Нурлан болуп турат, келип арабча ат коюшум керекпи дегендер бар да. Жок, өзүңдүн атың кыргызча сону атың барбы? Аны өзгөртүүнүн эч бир кажети жок. Жакшынакай ат болсо өзгөртүүнүн кажети жок. Эгерде жаман ат болсо, мисалы бизде мен тааныгандардан бир баланын аты Далбай эле да. Сабакка ким келе элек? Же кечигип калды, Далбай кечигип калды дейт эле. Ушул сыяктуу аттар. Ойлонушубуз керек. Балдарыбызга туура жакшынакай уккан учурда уялбай турган аттарды коюшубуз керек. Атанын милдети жакшынакай ат коюш керек экен. Кийин биз кыргыздарда узун аттын дагы кереги жок. Узун аттар Мухаммад Юсуф, Мухаммад Садык, Мухаммад Али анан Муха деп болот да. Алисин дагы айтпайт, Муха деп болот кыскартылып. Айкөкүлдү Айка деп болот. Кыса кылып алып өзгө ылайыктуу кылып коюп алат да аттарды. Толук аты менен чакыр. Атың ошончолук гөзал, кооз, сулуу болсун. Анан толук аты менен чакыр. Бир мечтаң барбы? Апа болорак, ата болуп туруп, апа болуп туруп балаңды, балам сен күчтүү адам болосуң. Семетей Сейтекте күчтүү батыр болосуң деп Семетей коюп, Семетейдин окуяларын айтып берип, Семетейдин руху менен чоңойтуп атасың балаңды. Салахиддин Аюбидей болосуң деп Салахиддин коюп, Салахиддин окуясын айтып берип, деңизде жекеңе тизеңе отургузуп алып окуяларды айтып берип, Салахиддин ушундай батыр болгон деп айтып берип, балаңды кайсы дух, кайсы рух менен чоңойтуп атасың? Атыга затын туура келтирип атабы бүгүн? Кээ бирөөлөр Айжамал, кээ бирөөлөр Айкөкүл, кээ бирөөлөр Айжан. Айсулуу кээ бирөөлөр. Айсулуу менен сүйлөшүп кетсеңчи, сулуулугу чакылдап токтоп калат. Жүрөгү дапылдап соктоп калат. Сулуулугу атына заты туура келбейт да. Атыбыз атыга туура келиш керек. Балам, атың эч нерсени чечпейт, бирок затың атыңа туура келиш керек. Сен атыңа ылайыктуу адам болгун деп кандай рух менен, кандай дух менен балдарыбызды чоңойтуп атабыз? Бүгүн Умарлар көп, Алилер көп. Паланчадай болосун, ушундай болсун деп эле атты коюп койгон менен тарбиясы, анын билими бул кыйын маселе. Кудай берсе баланы төрөлүп калышы оңой, бирок андан кийинки этаптар билим бериш, тарбия бериш бул өтө кыйын маселе. Мындай аттарды койбошубуз керек. Далбай мисалы үчүн, туура эмес аттар. Мындай угулганда тескери угулат. Адамдарда туура эмес түшүнүктөрдү пайда кыла турган ысымдарды балдарыбызга койбойлу. Кийин мурда билесиздерби, көз тийбесин деп жаман аттарды коюп койгон. Бул оор атты көтөрө албайт, Мухаммад оор ат деп мындай туура эмес жол издейт да. Баласынын иштери окшошпой калса атынан болду, аты оор деп. Бул жолуң гана шылтоо болуп эсептелет. Көз тийбесин деп жаман аттарды коюп коет да. Тикен гүл, тикени сайып турат, көз мончок болсун деп, көз мончокко баягы немелерден кайтарат деп. Бул маселени дагы кылышып айтор, көз тийбесин деген максатта жаман аттарды коет. Бул дагы туура эмес. Азыр 21-кылым, сонун красавчик аттарды кой. Сени балаңда атын айтканда титиреп турсун көбү. Ошого затыны дагы ылайыктуу кылып тарбияла. Ат коюп коюу менен болбойт. Азыркы күндө Салахиддиндер толтура, бирок өтүп кеткен Салахиддин атабыз бул башкача. Азыркы учурда Умарлар өтө көп, бирок Умар радиаллаху анху бул башкачадан. Али радиаллаху анху, Алилер көп азыр. Али радиаллаху анху бул башкача. Көрдүңүзбү?
затына атын туура кылып тарбиялашыбыз керек. Андан кийин көп ата-энелер төрөлө элек баласына ат тандашат. Салиха коебуз кыз болсо, бала болсо Нурбек коебуз, Жешумкар коебуз деп айтып ат тандашат. Муну кылса болобу? Албетте болот. Шарияттан бул нерселерди кылса болот. Жакшыраак аттарды тандап ниет кылса боло берет. 3 түрдүү ат коюу бар, мустахап ат коюу бар. Мисалы, бизде урматтуу мекендештерим, эч кимде жок болуш керек. Мисалы, бир айыл бар, айылда жок ат коюш керек, анан кулакка жагымдуу болсо болду да. Ошол ат коюп коет. Бек казы, бек казы эч кимде жок экен деп туруп бек казы коюп коет. Мааниси эмне? Келечекте кандай? Бирөө айтканда жеңил, тилге жеңил эле болобу? Фамилиясын сураганда 2-3 жолу кайталайбы же? Тилге жеңилби? Мааниси кандай? Келечеги кандай болот? Бул маселени ойлонбойт. Эч кимде жок болуш керек, анан кулакка кооз угулса болду, айтып ошол атты коюп коюша берет. Бул туура эмес маселе. Туура эмес маселе. Мустахап жакшы аттар, урматтуу мекендешим, Аллах табарака ва таала пендеси мааниси кошулган. Абдуллах, Абдурахман аттар бул жакшы аттар. Пайгамбардан хадис келген, ошо Абдуллах, Абдурахман эң жакшы ат. Андан кийинки сыпаттар кошулган. Абдурахим, Абдусамат, булар дагы жакшы аттар болуп эсептелет. Пайгамбардын аттары, салих инсандардын аттарын койгон бул жакшы болуп эсептелет. Ошолорго таккастап ниет кылып, бул мустахап аттар экен. Андан кийин арам аттар бар. Шахан-шах мисалы үчүн. Шахан-шах деп мурда коюлчу, азыр коюлбай калды. Падышалардын падышасы дегени да. Бул атты койгон арам экен, Андан кийин капырлардын аттары. Мусулман эместердин кинолорун көрүп алып, корейский сериалдарды көрүп алып, Жумоң, Дежоёң деп, Жаңбого деп, ар кандай кинолордон, фильмдерден көрүп алып, баламды ошондой коем, кызымды ошондой коем деп, бул туура эмес маселе таптакыр. Ушул сериалдагы кыздай болсун, ушул сериалдагы кинодой артисттей болсун деп, же артисттин клибин көрүп, ошондой артисттей болсун деп артист ат коюп коет да. Сиз койгон ат, сиз койгон максат балага кадимкидей таасир берет. Рухуна рух, духуна дух берет. Кандай ат коюп атасыз, маани бериңиз бул маселеге. Андан кийин макрух аттар, балаңыздын атын айткан учурда бардыгы шылыңдап күлөбү, бул макрух аттар болуп эсептелет. Мен жана мисалда айткандай, далбайкана кечигип калды дегенде бардыгы күлөт эле да. Демек бул макрух ат. Макрух аттар экен, урматтуу мекендешим. Балалуу болгон учуруңузда эң биринчи азан айтасыз. Больницада эле колго алып туруп, оң эле кыбланы карап туруп, оң кулагына азан айтасыз, сол кулагына камат айтасыз. Андан кийин азыркы алымдар, уламалар айтышат, 11 жолу Ихлас сүрөсүн кулагына окуп койсо, бул келечекте зина кылбайт деген маселени айтышат да. Бул жакшы жөрөлгө, буну дагы кылсак өтө жакшы болот. Балаңыз төрөлгөн учурда азан айтасыз, камат айтасыз, андан кийин 11 жолу Ихлас сүрөсүн окуйсуз, урматтуу мекендешим, окуп дем саласыз. Ат койгон учурда Рахман деп, мисалы Абдурахман бар да, аны кыскартып Рахман деп алышат. Рахман ака деп алат. Абдусаттарды Саттар ака деп алат. Абдусын алып салышат. Бул туура эмес. Ал Кудай эмес, ал Кудайдын пендеси. Демек Абдусын кошуп сүйлө мекендешим. Толук аты менен чакыр, толук аты менен айт. Абдурахман, Абдусаттар, Абдурахим, Абдурахман болсо Рахман ака деп алат. Жок, туура эмес булар. Абдурахман деп айт, толук айт. Абдусын кошуп айт. Же тескеринче, Абду Расул, Абду Наби деп. Расулбек деп айтса болот, бирок Абду Расул бул болбой калат. Себеби Наби дагы, Расул дагы бул элчи, пророк. Элчинин пендеси болбой калат да. Мекендештерим ушул чөйрөгүбүздөгү туура эмес маселелерден атасына айтат. Акча кылып бер, үй кылып бер, машина алып бер, үйлөнөйүн, кыз таап бер, башка кылып бер деп бардык маселени ата-энеден сурайт дагы. Бирок балалуу болгон учурда Аллах табарак ва таала насип кылып бала берип калса, ата кандай ат коеюн, же ата ат коюп бериңиз деп сурабайт да. Менин балам, мен ат коюшум керек дейт да. Ошо ат коюу маселесинде мисалы устаздарга, алымдарга, мисалы биз чөйрөдөн Чубак устаз, Абишкир устаз мисалы үчүн барып ат коюп бер деген бул жакшы жөрөлгөлөр.
көптү көргөн, көп тажрыйбасы бар. Анан ушундай адам коюп тур десе, ошого ылайыктуу адам болоюн деп ал дагы бир руханият менен чоңоет да бала дагы. Ошондой экен башкалардан сураш маселесинде. Акчаны сурайт ата-энеден, үй-жайды сурайт ата-энеден, бирок эмнеге ушу бала маселесинде, ат коюу маселесинде бул жакшы нерселерди сурабайт? Өзүнчө кыйын болуп калат. Жок, бул туура эмес. Анан дагы бир туура эмес ыкма ырым-жырымдардан бирөөсү бала төрөлсө анары болуп калат. Же кийинчерээк анары пайда болуп калат. Калы менен төрөлүп калышы мүмкүн. Калыбек коюп коет дароо эле. Көзү азиз төрөлгөндөр бар. Кулагы укпай дүлөй төрөлгөндөр бар. Не дүлөйбек коюш керекпи? Көзү азиз төрөлгөндөргө Азизбек сөз коюш керекпи? Буту баспагандарга Бастыбек коюш керекпи сөз атын? Анар чыгып калса Анарбай коюш, Анарбай десең жоголуп кетет экен дейт да. Жок, бул биз ойлоп таап алган адамдардын арасындагы ырым-жырым. Шариятта бул жок нерсе. Анар десе Анарбай жоголуп кетет экен. Кулакбек койсоң да кулагы иштеп кетеби? Кулак укпаган төрөлгөн адамдар. Ошондуктан бул ырым-жырымдар туура эмес мекендешим. Өзүнүн сон красавчик аты менен чоңойтуш керек балабызды. Бала укканы сайын мен анарым бар экен деп шагы сынып, кайгылуу чоңоет ал бала. Мен кемчиликтүү экенмин. Сонун атым жок экен, мен анар экенмин мен. Бул оору экен бул. Ушу ооруну жоготоюн деп бул нерсени айтышат экен ата-энем деп. Балада туура эмес терс түшүнүктөр пайда болот. Үмүтсүз болуп чоңоет. Балаңызга дух берген, мааниси өтө терең болгон, балаңызга күч берген аттарды айтышыңыз керек. Себеби ат чыккан учурда мейрим махабат пайда болот. Адамды эң биринчи аты менен чакырасыз. Бирөөнү бир сөгүп көргүн, не дейт? Аты менен, сонун аты менен чакырсаңчы, кадимкидей сүйүнөт. Атты унутуп калуу эң жаман нерсе. Европага, Америкага барсаңыз атты унутпайт, атты жазып коет. Мен дагы кончо бирөө менен таашканда дароо атын жазып коем. Паланча. Эки баласы бар, эки баласынын аты мындай деп. Неге атты эстеп калуу негизги маселе да. Бул урмансыздык, өтө чоң урмансыздык эгер атын унутуп койсоңуз таанышкандан кийин. Бизде кайра сурап жүрөт, атың ким эле деп. Бул өтө туура эмес, таарынышка себепчи боло турган нерсе да. Ошондуктан атын сөзсүз түрдө эстейт экенсиз. Анан Халы болсо Халида, Калы болсо Калыбек, Анар болсо Анарбай деген булар туура эмес маселелер. Ырым-жырымдарды кылбайлы. Балдарыбыздын аттарын туура тандайлы, туура аттарды коелу. Бир наристе төрөлө турган болсо, ким жолдо бара жаткан болсо, ошол анын атын коюуга милдеттүү болгон. Алардын каада салты, алардын үрп адаты боюнча ким жолдон баратса, ошол наристенин атын коюуга милдеттүү болгон. Булар дагы ошондой кылган. Ал кыз Вангелия, Ванга менен таанымал болгон, Вангелия болгон. Бул албетте айтышымдан максат сиздерди бул жака тартуу гана болду. Негизги максаты, айта турган максатым бүгүнкү аттар. Адамдарга, кыздарыбызга, балдарыбызга коюп жаткан аттарыбыз кайсы бири маанилүү, кайсы бири маанисиз, кандай аттарды коюшубуз керек, эмне аттарды койбошубуз керек, кайсы аттар арам, кайсы аттар эң жакшы, ошолор тууралуу. Урматтуу мекендешим, атанын эң чоң милдеттеринин бири тарбиясы боло турган болсо, ошонун катарында эң чоң кире турган ал баласына туура ат коюу. Ата-эненин милдети ат коюу экен, ат тандоо экен. Себеби кыяматта ошол аты менен чакыртырылат. Атанын милдети, урматтуу мусулман бир тууганым, туура ат коюу экен. Эң жакшы аттар Абдуллах, Абдурахман, Аллахтын кулу экендигин, Аллахтын пендеси экендигин билдирип турган жана мархамат иле. Кыргыздарга негизи, урматтуу мусулман бир тууганым, бизге узун аттар болбойт. Кыргыздарга негизи Мухаммад Юсуф, Мухаммад Алим, Мухаммад узун аттарды коюшат, анан көбүнчө кыскартышып Муха деп коюшат. Дагы ар кандай кличколорду коюшат. Айтор кыргыздарга кыска аттар жакшы. 2 атты, 3 атты бириктирип коюшат. Бизде кыргыздарда аларды бирок толук түрдө ата-энеси дагы толук айтпайт аны. Кыскартырып айтышат. Эркелетип дагы кыскартып айтышат. Толук айтпагандан кийин андай узун атты коюп эмне пайдасы ага? Бирөөлөр пайгамбарлардын аты, мисалы Мухаммад аты оор ат экен, балага койсоң атты көтөрө албай калат экен. Бул эң чоң адепсиздик. Пайгамбардын атын койсо башы ооруйт экен, иши жүрүшпөйт экен. Бул
ошонун артынан ооруга чалдыкты деген нерселер бүт калып жалган. Ал атка байланбайт. Бал баланын өзүнөн болот. Дагы кээ бирөөлөр коомубузда кыргыздарга байланыштуу маселелерден калы менен төрөлүп калса, же баягы кызыл анары менен төрөлө турган болсо, анарбай деп коюшат, калыбек деп коюшат, калы жоголуп кетет экен, анары жоголуп кетет экен, ошондой десең деп ойлошот. Бул шариатка эч кандай тиешеси жок. Бул жеке адамдардын ой жүгүртүүсү. Жеке адамдын этикады сыйына турган нерсеси бул. Бул динибизде, шариятыбызда жок нерсе. Атын айтсаң ал нерсе жоголуп кетет экен. Андан көрө сен медикке бар, врачка көрсөт, ошол нерсени айыктырсын ал. Албетте, дагы кээ бирөөлөр жиндин атын айтып болсо болбойт экен, жин десең атыңа келет экен, алдыңа келет экен, 3 тамга деп айтыш керек экен, же атын айтпаш керек экен дейт. Жин деген сүрө бар Куранда. Эмнеге айтса болбойт? Бардык нерсени аты менен чакырасың, акмакты акмак дейсиң, тентек дейсиң, акылдууну акылдуу дейсиң. Албетте, урматтуу мекендешим, бизге тиешелүү маселелерден атты качан койсо болот деген маселеде атты 1-чи күнү, 3-чү күнү, 7-чи күнү. Бизге эң жакшысы 7-чи күнү. Өзүнүн бир тууган эжем дагы шашып ат коюп алган. Анан эч кимде жок ат экен деп туруп барып карасам, көчөмдүн өзүндө эле 4-5 өзү ушундай ат экен дейт да. Ошондой экен бизге ойлонот, молдо менен кеңешип калат, бирөө менен сүйлөшүп калат. Ага чейин бир канча күн өтөт, бир канча жол жүзүн жуат, бир канча жол намаз окуйт. Ошолордун ичинде балким аламдашуу, аралашуу деген нерсе болуп, ат маселесинде бир чечимге келет. Башка маселеде ата-энеси менен кеңешет. Машина алып атам, үй алып атам, башка кылып атам, жардам кылгыла деп. Бирок эмнеге ат коюуда ата-эне менен кеңешилбейт? Бул атанын маселеси негизи. Ата ат коюуга эң ылайыктуу, эң милдеттүү. Себеби ата фамилиясы менен жүрөт да, паланча уулу, паланча, паланча уулу, паланча деп ар дайым ошол фамилия өзүнүн атасында болот. Ошондой экен ат тандоого, ат коюуга ата милдеттүү. Бирок бул милдеттемени чоң атасы өткөзүп бериши мүмкүн, бир молдо өткөзүп бериши мүмкүн, бир алдым өткөзүп бериши мүмкүн. Ал өзүнүн жеке каалоосунда бул калыстыкты башка бирөө өткөзүп берсе, ал ада коюуга акылуу. Ат койгондо эң жакшы аттарды Абдуллах эң жакшы ат экен, Абдурахман эң жакшы ат экен. Ошол эле пайгамбарлардын аты Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Ильяс, ушул сыяктуу аттар дагы эң жакшы аттардан. Бизде коомубузда тараган нерселерден кыргызча мааниси дагы өтө жакшы топ келишип турса, сөзсүз түрдө арабча бир атты коюш керек экен, анда мындай деген түшүнүктөр бар. Жок, эгер мааниси жакшы боло турган болсо, эмне үчүн өзгөртүшүң керек сен атыңды? Өзгөртүштүн кереги жок. Албетте, урматтуу мекендештерим, ахиретте эң чоң маселелерден бири аты менен чакыртылат экен. Ошол ат уялып калбаш керек да. Бүгүн дагы паланча иштеп мындай чакырганга ылайыктуу болуш керек да. Кээ бир фамилияларды аттарды уксаң түшүнбөйсүң. 2-3 жолу деп атын кайра сурайсың. Ошондой болбош керек, тилге жеңил. Айтканымда бизди коом Кличкого, Кайман атка, кошумча атка өтө тез көнүшөбүз. Ошондой аттарды өтө тез жаттайбыз. Жеке атына караганда. Бизге узун аттарды кереги жок. Өтө 2-3 фамилияны бириктирип дагы бир ат кылып койгон да. Мухаммад, Юсуф, Амин, дагы бир нерсе. Мухаммад деп ат койсо болбойт экен деген нерсе жок. Койсо болот албетте. Ошол эле учурда бизге мүмкүн эмес аттар дагы бар. Абдурасул, Расулдун кулу деп болуп калат. Абду Наби. Бу Абдурасул, Расулдун кулу. Кулу дегени негизи баш ийүүчү. Албетте, бир гана Рахманга, Аллахка баш ийебиз. Аллахтын өзүнүн атын атап алгандар дагы жок эмес бүгүнкү күндө. Чөйрөбүздө, коомубузда. Абдурахман болсо, жөн эле Рахман дейт да. Ал Кудайдын кулу, ал Кудай эмес. Абдурахман де, атын толук айт. Түшүнбөйбүз дагы чөйрөбүздөгү аттарга кээде билбестен чоң ката кемчиликтерди кетирип коебуз. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, маани беришибиз керек.
Эми бизде мүмкүн эместер дагы ат бар. Падышалардын падышасы деген аттар, мисалы үчүн Шахан Шах, ошол сыяктуу аттар мүмкүн эмес экен, арам экен. Анан капырларды дуурап, алардын аты менен атоо. Жөн эле ат коюп кое берген да. Баягы жаш көргөн спортчу, жаш көргөн футболчу, жаш көргөн актёрдун сериалын көрүп жатып эле аты ушундай эле деп туруп ошол атты коюп койгон. 100га кирсин деп 100 бай коюп койду, мисалы үчүн. Же биринчи көчөдөн ким көрүнүп калса ошонун аты менен атап коет. Жок. Ат коюп бер деген маселеде дагы диний илими бар, тарбияны түшүнгөн, өзү бисмиллахсыз жок, арак ичип жүргөн адамга балам атын коюп бер дебейсиң эч качан. Канчалык диний илими күчтүү болсо, бир илимдүүлөр менен кеңешип, анан кийин ат коюш керек. Кыздарыбызга дагы ошол диний чөйрөбүздөн чыкпаган, кыргызча мааниси дагы бузулбаган туураттарды коюшубуз милдеттүү. Өзү түшүнбөйт. Көп кыздарыңыздан сурасаңыз, атын маанисин билбейт. Жөн эле кооз угулса, кыска угулса, нуска угулса, ошону кызыгып коюп кое берген да. Өзү дагы изчат этип, изилдеген эмес маанисин. Жети атаң маанисине түшүнбөгөн музыканы укпа деген сыяктуу эле, өзүң түшүнбөгөн, билбеген аттарды койбо. Бирөөнү туурава сен. Германиянын бир үй бүлөсүндө наристе төрөлдү, мусулман үй бүлөсүндө. Булар дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин сүйгөн, пайгамбарыбыздын өмүр жолун билген, пайгамбарды хак пайгамбар деп, акыркы пайгамбар деп билип, ал пайгамбарыбызга сүйүүсү чексиз үй бүлөдө. Албетте, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин негизинде, шариаттын негизинде 40 күнгө чейин бала төрөлгөндөн кийин айрыкча өзгөчө белгиленген күнү 7-нчи күнү башындагы чачтар алынып, акыйка иретинде кой соёспу, эргек сан кыласыз. Ошондой мааниде булар дагы өзүнүн зарплатасын, айлыгын бөлүштү, ошол нерсени шарияттагы негизде аткарышты. Бир канча күн өткөндөн кийин баланы больницага алып барышты. Алып баргандан кийин врач наристенин апасына: сиздер бул баланы чачын алдыңыздарбы же өзү ушундай төрөлдү, чачы жок, тас төрөлдүбү дейт. Албетте биз өзүбүз алдык деген жоопту бергенде врач: ушуга чейин айтайын дегеним, 2 ай мурда жаш баланын чачы алынса, өзгөчө 7-нчи күнү алынса, төрөлгөндөн кийин мээсине, акылына, зээнине, бардык жогуна пайдасы бар экендигин окумуштуулар изилдеп чыккан. Ошонун негизинде бул маалымат жашыруун элге жарыя кылына элек болчу, бирок сиздер ушул нерсени кылыпсыздар, ошого таң калган жерим дейт. Ошондо баягы мусулман аял чогуу биретинде, албетте сиздер изилдеп эми таап аткан нерселерди Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам эч жагы бизге айтып кеткен дейт да. Бизде бар экен го, ошол ачылыштарды эмне үчүн биз азыр кылбай жатабыз? Мурда ошол нерселер болгон экен го деп азыр анесин айтышыбыз мүмкүн. Көздү жумуп бир ойлонсок, биз ата-бабаларыбыз менен сыймыктана турган эле болуп калдык да. Ата мындай кылган, ата мындай кылган, 7-нчи ата молдо болгон экен, дагы бир неке болгон экен деп сыймыктанышты, мактанышты эле билип калдык. Ошондой урпак бүгүн сен кимсиң? Биз кимбиз? Сиз кимсиз? Ата-энебиз менен мактанышыбыз мүмкүн. Ошого татыктуу уул болуп туруп мактанганыбыз оң. Мактоо бизде эмес, биз өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Ушунчалык таза жакшы адам болгон, өзүңдү тааныштырууга жол калбасын дейт. Чындыгында мекендештерим, ойлоно турган маселелерден. Жаш бала кеч, жаш кыял кеч. Жаш балалыкта жаш балдардын ою ширин болот, ою таттуу болот. Жаш баланын жамандыгы болбойт, анан ачык болот жаш бала. Ар дайым ичиндегини сактап жүрбөйт. Кек сактабайт, башка кылбайт, дароо айтат. Ошондуктан жаш баланын бардыгы жакшы көрөт. Жада калса душман дагы жаш балдарга тийбейт, жаш балдарды сыйлайт, урматтайт. Эмнеге жаш баланы жакшы көрөт?
жаш бала, мисалы сиздин балаңыз бар, анын тарбиясы эң биринчи кезекте туруш керек. Ооба, төрөгөндө жаныбарлар дагы бакканда жаныбарларды дагы багып кое берет, бирок ага тарбиясы менен адам болуп турат да. Ошондой экен тарбиянын биринчи кезекте. Жаш бала төрөлгөндөн кийин эң эле биринчи тарбиясы. Бул биринчи көйгөй маселе болуп эсептелет. Экинчиден курсагы, жеген, кийгени, ичкени, аны жеген ичкени бир өзүнчө көйгөй маселе. Кимдер менен жүрөт, эмне кылып жүрөт, чөйрөсү кандай достор менен дос болуп атат, эмнени үкүмет тутат, анысы өзүнчө бир көйгөй маселе. Жашоодон максат, келечекте ким болот, карьерасын кандай кылат, бул өзүнчө көйгөй маселе. Эртең чоңойтконумдан кийин үйлөшүм керек, жайлашым керек, үйлүү кылышым керек, калган тилек максаттын орундатышым керек, аны ойлоп бир өзүнчө көйгөй маселе да. Бирок ошого жараша сыйлыктары дагы бар. Бирок ошол эле учурда өзүгө жараша көйгөй маселеси дагы бар. Ошондуктан балдарыбызды, жаш балакайларыбызды биринчи кезекте курсагын тойдуруудан мурда тарбиясын тойдурушубуз керек. Албетте тарбия алган тарбиясы менен сиздин атыңызды көтөрүп жүрөт. Тойгон курсагы менен эмес. Айтайын деген маселе, кээ бир маселелер бар. Биз сөзсүз түрдө кароосуз калтырбашыбыз керек да. Алардын бири бала тарбиясы. Бүгүн ушул нерсени биз унуткандайбыз. Кээ бир маселелерге маани беришибиз шарт, алар зарыл. Чындыгында. Биз бир чоң бир динозаврдун алдына бир жаш баланы таштап койбойбуз го. Зоопарктагы чоң жыландын астына бир жаш баланы таштап койбойбуз го. Крокодилдин оозуна балабызды жөнөтүп койбойбуз. Ошолордон, жырткыч жаныбарлардан да коркунучтуу нерселерди колуна берип коебуз дагы балам тынч отурат дейбиз да бүгүн. Баланын көзү, баланын руху, баланын мээси өлүп аткандан ишибиз жок. Бала тарбиясы эң негизги маселелерден. Себеби биздин коомубуз, келечегибиз балдарга байланыштуу. Эгерде балабыз бактылуу болсо, бизди бактылуу кылат. Жашоодо эң ширин нерсе бала. Данышмандардан бирөөсүнөн сурайт. Эң акылдуу данышман, дагы бир канча адамдардан сурайт. Эң таттуу, эң ширин нерсе эмне деп. Акылдуулар жооп беришти баштайт. Асал дейт, ширин дейт, шекер дейт, таттуулар дейт. Дагы бирөөсү туруп бал дейт. Айтор ошондой нерселерди айтканда, жок, эң ширин нерсе бул бала дейт да. Баласы үчүн жанын берип атат, боорун берип атат, көзүн берип атат, операция кылып өзүнүн жанын берип жатпайбы? Ошо баласы үчүн бардык нерсеге даяр. Баласы үчүн уруу кылып атат, баласы үчүн үйүн сатып жиберип атат, баласы үчүн өзү минип жүргөн унасын сатып жатат. Эмне үчүн? Ошол бардык нерсеге байланган тарбияны бүгүн тарбиясыз калтырып атат. Бала атанын эң биринчи берген нерсеси, эң жакшы, керек болсо эң жакшы бере турган нерсеси бул тарбиясы. Ата үлгү бардык жокто. Ата бала үчүн ата кумир, ата Месси, ата Роналдо, ата Тайсон, ата Мухаммад Али, ата бары жок. Ал үчүн звезда. Атаны карап туруп иш кылат. Себеби көздү ачканда эле биринчи атасын көргөн да. Ошондой экен, балабызга тарбия беришибиз керек. Бир машина алганда да кандай цветте алайын, ак цветтеби, көк цветтеби деп мындай кеңешип, ошол нерселерди сурап, баланы сүйлөтүп, жан дүйнөсүн билип, эртең бала өзүнүн ой жүгүртүүсүн, ойлорун элдин алдында айта албай калат. Ошол нерселерди сүйлөтүп үйрөтүш керек. Баланы коркок кылып койгонбуз, коркутуп.